Суусундук шербеттердин түрүн өндүргөн бул ишкана Кытай ишкеринин төз инвестициялык каржылоосу менен ачылган. Учурда 100дөн ашуун адамды жумуш менен камсыздайт. Продукциясын республика аймагынан тышкары Казакстан, Өзбекстан, Тажикстанга экспорттойт. Мы основной продаем в Кыргызстане, мы экспортируем в Таджикистане, Казакстане. Биз продукциябызды көбүнчө өлкө ичинде сатабыз. Мындан тышкары кошуна өлкөлөргө Казакстан, Өзбекстан, Тажикстанга экспорттойбуз. Пандемия шартына байланыштуу дүйнө жүзүндө бир топ кыйынчылыктар орун алды. Бактыга жараша ишкерлерге мамлекет тарабынан дагы колдоо көрсөтүлдү. Бул кыйынчылыктарды бир топ жеңилдетти десек болот. Ижара акыларын азайтуу сыяктуу. Жаңы министрлер кабинети өндүрүшкө өзгөчө көңүл буруп жатат. Бул чакан жана орто бизнес өкүлдөрү үчүн абдан маанилүү. Условий для нам уменьшали стоимость аренда. Это какой-то помощь для нам, тоже хорошо. Кытай инвестициясынын арты менен өлкөдө бул сыяктуу ийгиликтүү ишке ашкан мисалдар арбын. Инвестиция жана өнүктүрүү боюнча агенттигинин маалыматына ылайык, 2021-жылдын 9 айында эле кошуна мамлекеттен келген төз инвестициянын көлөмү $138 миллион түздү. Бул жалпы каржы агымынын 27%-ын камтыйт. В этом году Китайская Народная Республика и Кыргызская Республика отмечают 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами. Быйыл Кыргыз-Кытай дипломатиялык мамилесинин курулганынын 30 жылдыгы белгиленүүдө. Бул мааракелик датаны белгилөө алкагында Улуттук филармонияда уюштурулган иш-чарада президент Садыр Жапаров өз сөзүндө 2022-жыл эки тараптуу кызматташууну активдештирүүнүн жылы болот деп айткан. Бул жаатта бир катар тапшырмаларды берген болчу. Кытай өлкөнүн стратегиялык өнөктөшү экендигин белгилей кетүү керек. Азыркы учурда Кытай тараптан ишке ашырылып жаткан долбоорлордун саны өсүүдө. Анын ичинде Айыл чарба, Тоо кен өнөр жайы, гидроэнергетикалык жана транспорттук логистикалык багыттарда ийгиликтүү ишке ашкан долбоорлор арбын. С нашей стороны созданы все условия, чтобы мы смогли максимально эффективно реализовать и освоить китайские инвестиции. Төз инвестициялардан тышкары Кытайдын гранттык каржылоосу менен дагы аркыл тармакта ишке ашып жаткан долбоорлор бар. Алардын бири түндүк-түштүк альтернативдүү автомагистралинин курулушу. Иш эки фазага бөлүнгөн. Жалпы сметалык баасы $400 миллион жакын. В Кыргызстане реализуется несколько транспортных проектов на средства Эксимбанка Китая и правительства Китая. Бүгүнкү күндө Кыргыз-Кытай кызматташтыгынын алкагында бир катар транспорттук долбоорлор ишке ашууда. Анын көбү Кытайдын Эксимбанкынын жана өкмөттүн каржылоосу менен. Түндүк-түштүк альтернативдүү жолунун курулушунун биринчи фазасынын алкагында 125 километр асфальт төшөө, көк ар ташуусу аркылуу Тешкенто салынып жатат. Бүгүнкү күндө туннель тешилип, куруу иштери жүрүүдө. Ал эми экинчи фазанын алкагында жалпы узундугу 99 чакырым жол салуу аяктап калды. Анда жалпы 1,5 километрди түзгөн 2 эстакадалык көпүрө курулду. Также реализуется вторая фаза строительства альтернативной автодороги Север-Юг. Гранттык каражаттын эсебинен Бишкек шаарынын жол тармактарын өнүктүрүү долбоорунун алкагында кала көчөлөрү оңдолууда. Иштин алгачкы фазасында 95 чакырымды камтыган 40 көчө реконструкцияланып, 6 көпүрө курулган. Ал эми экинчи фазада жалпы 60 көчө оңдолот. Ал үчүн $277 миллион каралган. 2020-жылы 27 сентябрь күнү биз келишимге кол койгонбуз грантка. Бул грантта 277 миллион 922 миң кытайдык юаны менен берилген грант ишке ашырылып атат азыркы күндө. 2020-жылы биз 6 көчөнү куруп баштаганбыз. 2021-жылы 43 көчөнү куруп баштаганбыз да. 2021-жылы куруп баштаган жолдорубуз аба ырайына байланыштуу толук камдуу бүтпөй калганына байланыштуу 12 көчө 2022-ге калып калган да. Ошо 2022-жылы бардыгы болуп 30 көчөнү толук камдуу бүтүрөбүз. Кыргыз тараптын биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруусу чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачат дешет серепчилер. Жалпысынан өлкөдө 170-ке жакын Кыргыз-Кытай биргелешкен ишканасы бар. Кытай менен 30 жылдан бери абдан жакшы мамилеге өттүк да, менин жеке пикиримде. Себеби алардын мындай бир саясий проблемабыз деле жок. Эң негизгиси чек ара маселеси жок. Тек гана ошол инфраструктуралык проекттер, илим проекттери ушунун алкагында мындай жакшы өнүгүп келатат деп элестетсек болот. Кыргызстандын эң чоң проекттери жанагы түндүк-түштүк жолу, Бишкектеги ТЭЦ, Бишкектин көчөлөрү,
Ушу сыяктуу проекттин баары ошо Кытайдын мындай колдоосу менен ишке ашып атат да. Белгилей кетсек, быйыл Кыргыз-Кытай кызматташтыгынын дипломатиялык алакасынан түзүлгөнүнө туура 30 жыл болду. Бул убакыт аралыгында эки тараптуу кызматташуунун нормативдик базасы түзүлүп, дээрлик 220 мамлекет жана өкмөттөр аралык макулдашууга жетишилген. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров 3-5 февралда Кытайга барат. Пекин шаарында 2022 жылкы кышкы Олимпиада оюндарынын ачылыш аземине катышат. Ошондой эле Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен эки тараптуу жолугушуу өткөрүүрү пландалган. Бактыгүл Султанбек кызы, Бекзат Машарапов, ЛТР, Бишкек.